саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн Борбор калан жылуулук борборун модернизациялоо учурунда коррупция боюнча сот иши уланды. Анын алкагында эки мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев, эки мурдагы министр Ольга Лаврова менен Осмон Артыкбаев, Улуттук энерго холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев жана башкалар күнөөлөнүүдө. Бүгүн да айрым сот отурумдарында мурда дагы соттолуп жаткандар өздөрүн эч уялбастан алып жүргөнү таң калтырат. Мисалга, бүгүнкү жыйын жаңы башталганда Сатыбалдиев алар отурган СИЗОдогу шарт начар экенин жана ал үчүн сот департаменти жооптуулорун эскертип, аны бийлик тарабынан аларга жасалып жаткан басым катары баалаш керек экенин айтты жана эртең бийлик алмашып кетиши да ыктымал деди. Соттолуп жаткандар өз күнөөсүн таптакыр сезбеген сыяктуу. Алар айыптоочулар же күбөлөр айткан айрым фактыларды шылдыңга алып же какшыктап, өздөрүн башкалардан өйдө сезгендей таасир калтырат. Мисалга, эгер кайсы бир иштин бүткөнү тууралуу дайым акт түзүлөт, тест боюнча иш кабыл алынган, демек ал тууралуу акт да сөзсүз болгон дегендей пикирлер айтылууда. Техникалык негиздеме тууралуу дагы алар ошондой пикирди карманууда. Бирок бул адамдар ошондой негиздемелер же акттар түзүлбөстөн иш жүргүзгөнү үчүн соттолуп жатат да. Иш кандай болуш керек экенин баарыбыз билебиз. Маселе алар ошондой болуш керектей иштеген эмес да. Бүгүнкү жыйында мисалга эки аттиш чындай эле $640 сатып алынганын же ТО формалдуу түрдө гана жазылганын күбөлөр айтты. Эң негизгиси болсо, Кытайдын TBEA компаниясы жана ага насыя берген Кытайдын Эксим банкы менен келишимдер түзүлгөндө кыргыз тарап Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарын таптакыр коргобогон. Тескерисинче, маселени тууралаган адамдар өз жеке кызыкчылыгына улуттук кызыкчылыкты курмандыкка чалган. Ал тууралуу Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов да айтат. Понятно, что модернизация нужна была. Это было всем понятно. Но вот эти вопросы вызвали... Модернизация керек болчу. Ал баарына түшүнүктүү. Бирок биздин Тышкы иштер министрлигинде суроолор пайда болду. Ошондуктан биз убакыт сурадык. Анализдеп көрүш керек болчу. Дүйнөдөгү жүздөй мамлекетке насыя берген Кытайдын Эксим банкы баарына ушундай мамиле кылабы же биздин Кыргызстанга карата гана ушунчалык көз каранды кылуучу келишимби? Или эта политика только в отношении Кыргызстана? Түзүлгөн келишим менен таанышып, аны жактыруу үчүн Тышкы иштер министрлигине болгону 3 гана күн берилген. Аны окуп чыгып Бешимов каршылык кат жазган жана аны жогорку бийликке тапшырган. Бирок ал кезде бүткүл Кыргызстанды тейлеп калган Сапар Исаков анын эскертүү пикирине көңүл да бурган эмес жана кийин Бешимовго нааразылыгын билдирип, ал ката кетирип жатканын айткан. Нам это даже время не дали, сказали, срочно это все. Бизге убакыт берилген жок, ылдам чечкиле деп гана айтылды. Өйдө жактан чечим кабыл алынганы түшүнүктүү болгон. Кыргызстандын ичиндеги процедуралар жөн гана айласыз иштер болгон. Негизги чечүүчү адам Сапар Исаков болчу. Менин каршылыгым боюнча, кийин Сапар Исаков өз нааразычылыгын билдирген. Сиз баарын билбейсиз, чечим кабыл алынды. Ошондуктан каршылыктын кереги жок деп. Каршылыкка эч көңүл бурулган жок. Жөн эле көңүл бурбай коюшту. Просто проигнорировали. Просто проигнорировали и все. Акырында Аскар Бешимов министрдин орун басарлык кызматынан алынып, Түштүк Кореяга элчи болуп жиберилген. Бирок анын насыя үчүн Кыргызстан өз суверенитетинен айрылып жатат деген ошол кезде айткан жана жазган каршылык пикири эмгиче актуалдуу. Первое сомнение, конечно, это было в той части, что... Биринчи шек, эгер кийин кандайдыр бир пикир келишпестик пайда болсо, маселенин баары Гонконгдогу арбитраждык сотто чечилет деп жазылган. Экинчи нерсе, Кыргызстан өз ыктыяры менен бир тараптуу түрдө өз укуктук иммунитетинен баш тартып, өз укуктарын коргой албаган шартка кол коюп жаткан. Бул жерде дагы бир нерсе бар. Кытайдын Эксим банкы эл аралык укук системасынын субъекти эмес. Демек ошондуктан аны менен кол коюлган чарбалык келишимди дагы эле эл аралык келишим деп атаганга болбойт эле. Субъектом он не является международным договором. Мурдагы бийлик учурунда Кыргызстан эбегейсиз карызга батып, 5 жыл ичинде мурда 15 жылда алган насыяларга тете карызга баткан. Аны менен өлкө жанындагы бир кошунага экономикалык жактан көз каранды болуп калса, саясий жактан дагы бир башка кошунасына көз каранды болгон. Мындай абалда мурдагы бийлик модернизацияга кеткен миллиондорго же ТОнун бар жогуна көңүл да бурбай калган. Жана бул бийлик өкүлдөрү эмгиче актанууда. Ошондо саламат калыңыздар.